Assalamu alaikum. Hurmatlı görücüler. Ben sizlerge tünkü Moskvаны көрсөтейин деп турам. Азыр саат, түнкү саат 12-ден 10 мүнөт өттү. Жамгыр нөшөрлөп төгүп аткан. Убагы анда-санда асмандан чагылган, күн күркүрөп турган учуру. Билинбеген менен жамгыр аябай катуу жаап атат. Камерага анчалык билинбей турган менен көзгө жакшы көрүнөт. Түнкү саат 12, мына адамдар дагы деле көчөдө. Мына алардын көптүгүн айтам. Велосипед тееп кетип аткан да бирөө жүрөт көчөдө. Ушундай жамгырда. Такси кызматтары, таксилер көбүнчө таксилер экен көчөдө. Мына автобустар дагы токтой эле экен. Электробус. Биринин артынан бири келип ташып атышат. Булар акыркы рейстер болуш керек. Мен азыр 8-кабаттан тартып атам видеону. Дагы бир автобус келди. Москвада ошол автобустардын каттамдарын аябай жакшы иштешкен. Атайын приложенияны скачать этип алып, мына автобустардын номерларына карап убакыттарын көрсө болот. Көрсөтүлгөн убакытта сөзсүз келет. Ар бир 10 мүнөттө, айрымдары жүргүнчүлөрдүн көптүгүнө карата коюлган убакыттары 10 мүнөт, 15 мүнөт убакытта келет айрымда аралыктарын. Халктын жыш жайгашкандыгынан, элдин саны көп болгондугунан улам мындай чоң шосселерде унаалардын агымы токтобойт. Түнкү саат 2-3-тө карасаң дагы тынымсыз унаалар өтүп атканын көрүүгө болот. Күндүзү мындан дагы унаалардын кыйма чийим болуп ары бери жүрүп аткандарын көрсө болот. Тоодо айланасы бүт тоо курчанган айылдарда жашагандыктан Кыргызстанда айрым учурларда чагылгандын чагышы, күндүн күркүрөшү
Сағынған айылды эстетип атат. Ошондон улам таасирленип, жамгырдын жаашына, күндүн күркүрөшүнө таасирленип, атайын бир видео тарткым келди. Кимге кызыктуу болсо көрүп койсо болот. Кызыксыз болгондорго жөн гана көрбөй койгон туура.